Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Биз мына кезектеги чыгарылышыбызда Сауыр үңкүрүнүн тарыхы, Сауыр үңкүрүндөгү окуя, деги эле ушул жагдай тууралуу пайгамбарыбыздын өмүр баянындагы эң маанилүү бир үлгү ала турган бир тарыхый өзгөчө окуялардын бири деп бааласак болот. Ушул Сауыр үңкүрүнө азыр биз жол алып жөнөдүк. Мына биздин умура башчыбыз Улук мырза устаз азыр бизге ушул тарыхы кандай болгон, эмне болгон учкай айтып берсеңиз, анан ушунун үңкүрдүн өзүнө барып дагы ошол жерде бир кенен сүйлөшөбүз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Рабби яссир ва ла туассир. Рабби тамин бил хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандар. Биз турган жер пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн эң жакын досу Абу Бакр радыйаллаху анху менен биргеликте Мадинага көчүү үчүн жол тарткан жер. Бул жер Мекке шаарынын Каабанын түштүк тарабында жайгашкан. Бирок Мадина болсо Меккенин түндүк тарабында жайгашкан. Душмандардан из жашырыш үчүн алгач ушул жерге көчүп келишкен экөө. Бул жерде 3 түн түнөшкөн. Бейшемби күнү кечинде келген болсо, жума, ишемби жана жекшемби күндөрү ушул жерде түнөшүп, анан дүйшөмбү күнү бул жерден чыгып кетишкен. Иншалла ошонун тарыхыны жогору чыкканда да кененирээк түшүндүрүп беребиз иншалла. Жүрүңүздөр биз. Жүрүңүздөр. Бул жолду канча бир жол алабыз азыр? Бул жолду 1 саатка жакын чыгабыз го, басып чыгабыз жогору. Ушул аскага чыгабыз, башына? Ооба, Кудай буйрса. Мына урматтуу көрөрмандар, бул жакты көрсөңүздөр болот. Бир топ эле жол экен. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Сауыр тоосунун жарымдап калдык. Абдан бийик, абдан мындай бир татаал экен жолу. Таш, мына көрүп турганыңыздардай. Буга бир топ мындай биз жаштар канчалык кыйналып атабыз, бирок ошого карабай аксакалдар, жаш улгайган апалар, аталар дүйнөнүн чар тарабынан ушул Сауыр үңкүрүнү жеринен көзү менен көрүүнү максат кылып чыгып кетип аткандарына күбө болуп атабыз. Азыр ушул мына биздин сапарлаш умурадагы жөнөгөн биздин жаш жигиттерибиз баарысы азыр чогулуп баратабыз. Буйрса бир саамдан кийин дагы ушул жеринен барып баян кылабыз. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр дээрлик ушу аз калды.
үңкүргө жетишибизге. Бирок азыр бул жакта ошол умра башчыларынын айтымында жылан, чаян, мындай бир ушундай курт-кумурскалардын мындай чордонунда экен. Анткени абдан ысык бул жер, аптабы күчтүү экен, таш. Ошол Абу Бакыр разияллаху анхунун окуясы дагы азыр ошо жеринен көрөбүз, үңкүрдүн ичинде. Чаян чаккан окуясы бар. Ошо пайгамбарыбызды коопсуздугуна абдан ынтызар болгон жагдайларын буюрса азыр устаздар айтып берет. Биз анда жолубузду кайрадан уладык. Бисмилла. Мына урматтуу көрөрмандар, биз ошентип азыр Сауыр үңкүрүнө да келдик. Мына азыр бул жакта кезек күткөн ошол мусулман бир туугандарыбыз турушат. Ошолор менен катар биз да кезек күтүп турабыз. Буюрса алдыда да сиздерге көрсөтүп беребиз. Азыр эми ушул Сауыр үңкүрүндөгү окуя, мындан алынчу сабак, ушул тарыхый бир жагдайга өзүбүздүн мына умра башчыбыз Улук мырзадан өз өзүнөн угаланда. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар. Сауыр тоосуна да чыгыктыкна Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул жерлерди көрүүгө насип кылганына чексиз мактоолор болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чексиз салат жана саламдар болгон болсун. Бул Сауыр тоосу тууралуу айта турган болсок, Сауыр тоосу Меккенин түштүк тарабында жайгашкан бир тоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мушриктердин бир канча кыйноолоруна, кыйынчылыктарына кабылгандыгы үчүн ислам динин дагы да кененирээк жайыш үчүн, да кененирээк бүтүн ааламга таратыш үчүн Меккеден көчүүгө мажбур калат. Көчүп, ушул Сауыр тоосуна келип 3 күн ушул жерде түнөшөт. Бейшемби күнү кечке жуук келишет бул жерге, жума күнү, ишемби жана жекшемби күндөр ушул жерде түнөшөт. Жана дүйшөмбү күнү бул жерден бисмилла деп Мадинаны көздөй жол тартып кетишет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул жерге кирип, үңкүргө кирген кезде Аллах Тааланын кудурети менен үңкүрдүн оозуну жөргөмүш желе салат, көгүчкөндөр уя салышып, жумурткалары менен ушул жерде туруп калышат. Мушриктер Абу Жахил баш болуп, Умайя ибн Халаф баш болуп, бир канча өлтүрөбүз деген ниетте, жаман ниетте жүргөн мушриктер ушул жерге келишип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам издеп келишет. Ошол кезде ичкери кирели, Мухаммад ушул жакта болсо керек деп бир канча пикирлер айтышкан кезде Умайя ушундай айткан экен. Көзүң көрбөй атабы бул көгүчкөндү? Бул жөргөмүштөр сен уяларын, желелерин көзүң көрбөй атабы? Бул жөргөмүштөр Мухаммед төрөлүктен мурун эле бул жерде болсо керек деп бул жакка киришпей койшот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен Абу Бакыр радияллаху анху ичкери кирген кезде биринчи Абу Бакыр радияллаху анху кирип, ичин тазалап, пайгамбарыбызга ыңгайлуураак бир жай даярдап берет. Ошондо бир-эки жерлерде тешик жерлер калган экен, ошол жерлерин баарын жаап, бир тешик жерди буту менен тоскондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам чакырат. Келиңиз я Расулаллах дейт. Пайгамбарыбыз келип, Абу Бакыр радияллаху анхунун тизесине башын коюп, бир аз дем алат. Ошол кезде Абу Бакыр радияллаху анхунун көзүнөн жаш агып, пайгамбарыбыздын маарек жүзүнө тамчылаганда, пайгамбарыбыз ойгонуп кетип, "Эй Абу Бакыр, эмне мынча ыйлап атасың?" дегенде, "Я Расулаллах, бутумду жылан чагып алды" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошо бутуна бир түкүрүк менен сылаган кезде ошо жылан чаккан жери жакшы болот. Бул бир можиза бул.
Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жыланга ушундай кайрылат. Сен менин эң жакын досумдун эмне үчүн чактың дегенде, жылан ушундай деген экен. Мен Иса пайгамбардан укканмын. Акыр заман пайгамбары Саур тоосуна келип, ушул жерде үңкүрдө түнөйт деп укканмын. Сени көрүш үчүн, сага иман келтириш үчүн ушул жерге келип 1000 жылдан бери күтөм мен дейт. Ушул жерде 1000 жыл турган экен. Ошол жыланды 3000 жыл жашайт деп айтылат. 3000 жыл. 1000 жыл жашагандан кийин көзү көр болот экен. Өзүнө таандык бир чөп бар экен. Ошол чөптү барып оролуп, ошол чөптү көзүнө сүрткөн кезде жыландын көзү кайра жаңы төрөлгөндөй эле көрүп баштайт. Арадан дагы 1000 жыл өткөндөн кийин көзү көрбөйт. Дагы ошол чөпкө барып сүйөнүп, ошол чөптү көзүнө сүртүп, кайра дагы көзү жаңы төрөлгөндөй көрүп баштайт. Акыркы 1000 жылы өлүм жылыны күтүү жылы болуп эсептелет экен. Ошол жыландын бул жердеги акыркы 1000 жыл экен. Өлүм жылыны күтө турган бир жылы болгон экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга иман келтирип, ошол жылан бул жерден жылып кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн марек түкүрүгү менен Абу Бакр радияллаху анхтын ошо жылан чаккан бутуна шыбаган кезде Абу Бакр радияллаху анх шифа тапкан. Экөө ошентип ушул жерде 3 күн түнөп, Аллахтын уруксаты менен бул жерден дүйшөмбү күнү кайра сапар тартып Мадина шаарына көздөй жөнөшөт. Абу Бакр радияллаху анхтын кызы Асма деген кызы бул жерге тамак аш алып келет. Балдары Абдулла деген баласы төө алып келет бул жерге 2 төө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга тамак аштарды артканы, сүт, суу, аркы берки жол азыктарын алып келген кезде Асма радияллаху анха жип төөгө өртүш үчүн жип алып келген унутуп калган экен. Ошондо Асма энебиз белиндеги бел боосун алып экиге бөлүп, бир боосу менен сүттөр байлап, экинчи боосу менен дагы тамак ашын байлап төөгө өңөрүп берген. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Асма энебизге сүйүнчүлөп, сага бейиштен 2 кур берилет деп сүйүнчүлөгөн экен. Чоң бир шарапатка жетишкен бул инсандар. Жана бир жол башчынын жардамы менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана Абу Бакр радияллаху анх экөө чогуу Мадинаны көздөй жол тартышат. Баарыңыздарга маалым болгондой, артынан из кубарлардан Сурака деген из кубар пайгамбарыбыз аркасынан кууп жетип келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир дуасы менен аты жерге батып, жыгылып, Сурака пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кечирим сурап, ошол жерде мусулман болот. Я Расулаллах дейт, мен Меккеге кайра кайтып барам дейт. Сизди көрбөдүм, таппадым деп аркаңыздан издеп келип аткандардын жолдорун адаштырамын дейт. Бирок сиз бир күн Меккеге кайтып келген кезиңизде мени мусулман деп кабыл кылышыңыз үчүн, мени өлтүрбөшүңүз үчүн сизден амандык кат тилейм дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол кезде амандык катын жазып берген Суракага. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям амандык катын жазып Суракага ушинтип айткан экен. Сурака, Кисра, Ирандын падышасынын билериги сага кандай сонун жарашкан дегенде Сурака таң калган экен. Арадан бир канча жыл өтөт. Омар радияллаху анхтын халифалык доорунда, мусулмандардын падышасы болуп турган доордо Иранга кол салышып, Иранды мусулман кылып, Иранды колго алган кезде бүтүн олжолорун бөлүштүргөндө Омар радияллаху анх баарын бирдей бөлүштүрөт. Ошол кезде Сураканын колуна Иран падышасынын билериги туш келген экен. Бир канча жыл мурун пайгамбардан уккан сөздү эстеп, Сурака башын саждага коюп, ыйлап, "Эй Аллахым, пайгамбарыбыздын мojizasını, кереметини өз көзүм менен көрдүм" деп Аллах Таалага шүгүр саждасы кылган экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул жерлерге келүү ар бир мусулмандын кыялы болсо керек. Бирок Аллах кимге насип кылган болсо, ошол мусулман бир туугандарыбыз келет экен бул жерге. Аллахым сиздердин баарыңыздарга ушул жерге келүүнү, бул жерлерди зиярат кылууну, Каабада, Масжидул Харамда намаз окууну, ошол жерде Куран тилаваттары кылууну, умра амалдарын жасоону жалпы эле мусулман бир туугандарыбызга иншалла насип кылган болсун. Аллах Тааланын коноктору болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип айтат: "Ал-худжажу вал-уммару вафтуллахи." Ажылар жана умрачылар Аллахтын коноктору болуп эсептелет дейт. "Индауху ажабахум."
Eğer Allah Taalaga dua kıla turgan bolsa, alardın duasını Allah Taala kabul kılıp, alarga cevap kaytarat deydi. Ve istagfaruhu gafara lahum. Eğer Allah Taala'dan kechirim surap, ya Allah'ım bizden günahlarımızı keçir, hata kemçilikler özün geçir dep kimdir kaysı bir musulman umraga gelgen, acıga gelgen umraçılarыбыз, acılarыбыз dua kılgan bolsa, kechirim suragan bolsa, Allah Taala'lardan bütün günahlarını geçirip enesinden törülgönдөй günahsız kılıp özünün mekanına kaytarat eken. Sizlerde de inşallah uşul yerlere gelip dua kılıp duanızların kabul boluşunu, kechirim surap kechirilүүңүздөрдү Allah Taala'dan suranıp kalabız. Allah Taala sizlerge de mümkünçülük versin. Allah razı olsun inşallah. Пайгамбарыбыз менен Абу Бакыр Сыдык келип ушул үңкүргө жашынганда мушриктердин үнү угулуп арт жактан келген артынан кууп келишкен. Ошондо Абу Бакыр Сыдык абдан тынчсызданып, мына Алланын элчиси келип калды дегелер деп мындай бир тынчсызданганда пайгамбарыбыз коркпо, Алла Таала биз менен деп айткан. Алланын керемети менен дал ушул үңкүр жөргөмүштүн желеси менен тосулуп калат да ушул мушриктер келгенде. Ошондон улам бул жака кире албай кетет. Ошондон пайгамбарыбыз менен Абу Бакыр Сыдык Мединага кеткен окуя ушул жерде болгон. Pakistan, yes. Pakistan, Balochistan, Quetta. MashaAllah, Bangladesh. MashaAllah. We're from Bangladesh. My friend. English. شكرا الحمد لله الله أكبر كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا